урматтуу бир туугандар, мындан дээрлик 20 жыл мурда кыргызстандыктар Эсенге аймагындагы эң окумал журт катары белгилүү болгонбуз жана мына ошол нерсе менен мактанып келгенбиз. Бирок жыл өткөн сайын жылдан жылга жыл беттердеп мына ошол окумалдыгыбыз суздап бараткандагысы биздеги шаарыбыздагы китеп дүкөндөрдүн, китеп окумалдардын аздыгы менен мындай билинип тургансыйт. Бирок мына ошол өксүтү жабуу максатында, мына ошол өзүбүздүн кеткен дөөлөтүбүздү кайра келтирүү максатында, өзүбүздүн өрүшүбүздүн жайык болушун көздөп, Дил азык басма үйү, Адеп Башатов фонду менен Ислам университети Айтор муфтиятыбыз баш болуп, мына ушул китеп окуу конкурсун уюштуруп келет. Дээрлик 5 жылдан бери мына ушул жолго коюлуп, 10 миңден ашуун адамдар китеп окуп, анын ичинен көз азиздер, мүмкүнчүлүгү чектелгендер, ар улуттун мындай өкүлдөрү катышып, ажылы кабар умурага барып келе жатышат. Чынын айтканда булар пайгамбарыбыздын сүннөтүн аткарып, Курани Каримде биринчи түшкөн оку деген буйрукка амал кылып жаткандыгын бардыгыбыз биз билип турабыз. Мына ошол китеп окуу конкурсуна урматтуу бир туугандар, барыңыздарды катышууга чакырат элем. Албетте бул ажылык же умраны утуп алуу эмес, балким акыретке барганда Кудай Тааланын буйругу икра, оку деген буйрукка итаат кылгандарды, моюн сунгандардын катарында бейишке кирүүчүлөрдөн болуу сыймыгын алууга аракет кылсаңыздар. Ошондой эле өзүбүздүн жана окумал журт экендигибизди ишке ашыруу максатында дагы аракет кылсаңыздар деп мен айтмакчымын. Кудай Таалам бардыгыбызга жакшылык ыроолосун, жакшыга шерик, жамандан алыс кылсын. Кудайым эч убакта китеп окугандан өксү кылбасын. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.